Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай шоколаддуу капкейк жасайбыз. Биз менен бирге жасаңыздар. Эң алгач жумурткабыз менен сахарыбызды салып, жакшылап көбүргөнчө аралаштырып алабыз. Бизде ушундай сонун масса болуш керек. Андан соң биз содабызга 2 чай кашык уксусту салып, жакшылап аралаштырып, андан соң массабызга кошобуз. Кошкон соң дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Чым-чым туз салабыз. Сумай жана сливочный маслобузду салып, андан кийин да жакшылап миксерлейбиз. Андан соң сүтүбүздү коюп, дагы кичине аралаштырып алабыз. Кайнак суу куябыз, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Эми унубуз менен какаону бириктирип, бирок бул жерде сөзсүз түрдө биздин унубуз электен өткөрүлүшү керек. Экөөнү кошкондон кийин массабызга салып, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Эми идиштерибизге куюп алабыз. Бул жерде биздин массабыз 11-12 капкейк болот. Биз ушинтип куюп алган соң, биз негизи алдын ала духовкабызды күйгүзүп коюшубуз керек. Духовкабызды күйгүзүп алабыз. Күйгүзүп алган соң биз 150-160 градуста 35 мүнөт бышырып алабыз. Бирок ар кимдин духовкасы ар кандай, ошон үчүн өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карап бышырып алыңыздар. Бизде дайын болду. Ушундай ысык кезинде биз пропитка кылып, үстүнө сироп же болбосо сүткө бир аздан малып алабыз. Мен сүткө малып алам. Эгерде кааласаңыздар, сиропко да малып алсаңыздар болот. Ошентип баарын пропитка кылып алабыз. Андан соң муздагыча күтөбүз. Эми биз кремин дайындайбыз. Творожный сыр, сливки жана сахар. Бирок бул жерде сөзсүз түрдө творожный сыр менен сливкибиз муздак болушу керек. Жакшылап аралаштырып, биз дайын болгонун кантип билебиз? Биз ушинткенде биздин творожный сырыбыз, кремибиз акпаш керек. Ушундай болгондон соң бизде кремибиз дайын болгон болот. Демек, биздин крем дайын. Менде ушундай насадка. Биз сөзсүз түрдө кремди ушундай ортосунан баштап, жакшынакай кылып гүл кылып алышыбыз керек. Ал эми сыртын өзүбүз каалагандай кылып коздоп алсак болот. Кулпунай менен, шоколад менен, баары менен коздой берсеңиздер болот. Баарыңыздар жасап көрүңүздөр. Жана каналыма катталганды, лайк басканды жана комментарий жазганды унутпаңыздар.